2 апрель Кыргызстанда коронавирус дагы 5 адамдан табылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин коронавирустун алдын алуу штабынын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов билдирди. Алардын экөө Ноокат районунда, бирөө Ош шаарында, экөө Баткен мен Кызыл Кыя шаарында катталган. Ошентип Кыргызстанда бул илдетке чалдыккандардын саны 116 киши болду. Алардын 3-өө айыгып чыккан. 25 марттан 15 апрелге чейин көпчүлүк аймактарда өзгөчө абал жарыяланган. Коронавирус жуктурган 2 адам жасалма дем алдыруучу аппаратка кошулду. Кыргызстанда коронавирус жуктурган адамдардын 5-өөнүн абалы оорулошуп, реанимацияда жатат. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министрлигинин штаб жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө дагы 2 адам оор абалда өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппаратка кошулган. Ал эми аймактар боюнча алганда Ноокат райондук ооруканасында 2, Ош областтык клиникалык ооруканасында 2, Жалал Абад областтык ооруканасында 1 жатат. Дүйнөдө коронавирус жуктуруп алган адамдардын саны 1 миллионго жакындады. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башчысы Тедрос Гебрейсус акыркы 1 жуманын ичинде бул илдеттен өлгөндөр 2 эсе көбөйгөнүн билдирди. Акыркы маалыматтар боюнча дүйнөдө COVID-19 вирусун жуктургандардын саны 932 миңден ашып, 47 миңге жакын киши каза болду. Дагы 194 миңге жакын адам айыкты. 1 апрелде Британияда бир сутканын ичинде 4300 адам коронавирус жуктуруп алганы аныкталып, 563 бейтап каза болгону кабарланды. Өлкө боюнча жалпысынан 29 миңден ашык адам илдетти жуктурса, алардын 2300дөн көбү каза болду. Италияда бир сутканын ичинде COVID-19 жуктуруп алган 4800 адам аныкталып, 727 киши өлдү. Өлкөдө илдетке чалдыккандардын жалпы саны 110 миңден ашты. АКШда акыркы 3 күндүн ичинде коронавирустан өлгөндөр 2 эсе көбөйүп, жалпы саны 4800гө жакындады. Илдетти жуктуруп алгандар 212 миңден ашты. Кошмо Штаттардагы пандемиянын очогу болуп эсептелип жаткан Нью-Йорк шаарында 1000ден көп киши каза тапты. Өлкө президенти Дональд Трамп жакынкы 2 апта оор болушу мүмкүн экенин эскертти. Мен ар бир америкалык алдыдагы оор күндөргө даяр болушун каалайм. Алдыда бизди эң кыйын 2 апта күтүп турат, деди Трамп. Коронавирус алгачкы жолу өткөн жылы декабрда Кытайдын Ухан шаарында катталган. Кытай бийлиги акыркы жумаларда өлкөдө бул илдетти жуктурган адамдардын саны кыйла азайганын билдирди. 1 апрелде Бейжин бир сутканын ичинде Кытайдын материк бөлүгүндө вирус жуктурган 36 жаңы киши катталганын, алардын 35и чет өлкөдөн келген адамдар экенин кабарлады. Ички иштер министри Ак кемедеги обсервация милициянын толук көзөмөлүндө. Бишкек шаардык комендатурасы Ак кеме мейманканасындагы обсервация толугу менен милициянын көзөмөлүндө экенин билдирди. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдагандай, ал жердеги коомдук тартип да камсыздалган. Обсервациядагы 22 жаштагы кыз балкондо кийимин жайып жаткан учурда өзүнүн зер буюмун кокустан түшүрүп алып, чатырдын жээгинен кайра алганга үлгүргөн. Ал жак бийик болгондуктан секирип кетүүгө такыр мүмкүн эмес. Милиция кызматкерлери кызга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү учурунда ал секирип качып кетүү оюнда жок экенин билдирген деп айтылат ИИМдин маалыматында. 1 апрелде Жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева обсервацияларды кайтарууну күчөтүүнү ИИМден суранган. Ошондой эле ал Ак кемедеги обсервациядагы адамдар тосмо тордон секирип жатканын белгилеген. УКМК өткөрмө жасоо үчүн пара талап кылган милиционерлер кармалды. Бишкекте милиция кызматкери өзгөчө абал учурунда тоскоолдуксуз жүрүүгө уруксат берүүчү өткөрмө кагазын мыйзамсыз жазып берүүгө шектүү катары камакка алынды. Бул тууралуу 2 апрелде Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери бул үчүн акча алып жаткан жеринен колго түшүрүлдү. УКМК ал жеке компаниялардын биринин өкүлүнүн санитардык жана блокпосттордон өтүүгө уруксат берүүчү өткөрмө жазып берем деп пара талап кылган деп эсептейт. Сотко чейинки өндүрүш жазык кодексинин пара талап кылуу беренеси менен козголду. Шектүү УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалды. 25 марттан 15 апрелге чейин Кыргызстанда коронавирусту жайылтпоо максатында өзгөчө абал жарыяланган.
Комендатура депутат Акаевдин сынына жооп берди. Бишкек шаардык комендатурасы өзгөчө абал учурунда элдин маалымат алуу укугу чектелген жок деп эсептейт. 2-апрелде комендатуранын басма сөз кызматы Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаевдин сынына жооп берип, жарандардын маалымат алуу укугун камсыздоонун жол жобосу президенттин өзгөчө абал жарыялоо тууралуу жарлыгына да, Бишкек шаарынын комендатурасы жөнүндөгү жоодо да бар экенин айтты. Ошондой эле коронавирустун жайылуусуна каршы ыкчам штабтын басма сөз борборунун базасында жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет басылмалар үчүн онлайн платформа түзүлүп, зарыл болгон баардык чараны көрүлгөнүн белгиледи. Комендант бекиткен жобонун максаты расмий жана тастыкталган маалымат алууда жарандардын кепилденген укуктарын камсыз кылуу болуп саналары айтылды. Өзгөчө абал шартында Кыргызстанда эркин маалымат каражаттарынын журналисттерине иштөөгө уруксат берилбей жатканын Акаев 1-апрелде парламенттин жалпы жыйынында билдирген. Ал өкмөт Бишкек шаарынын комендатурасы эркин, абройлуу 20 маалымат каражатынын бирөөнө да уруксат бере электигин айткан. Коронавирус коркунучунан улам Кыргызстандын айрым аймактарында 25 марттан 15 апрелге чейин өзгөчө абал жарыяланган. Алардын катарында Бишкек шаары да бар. Кыргызстанда коронавирустан дагы 2 адам айыкты. Бул тууралуу 2-апрелде коронавируска каршы республикалык штаб кабарлады. Штабтын билдирүүсүндө Алабука районунда 2 адам COVID-19 айыкты. Бир аял жана бир эркек ооруканадан чыгарылды деп айтылат. 18 марттан 2-апрелге чейин өлкөдө коронавирус жуккан 116 учур катталды. Буга чейин Жалал Абадта 3 бейтапта айыгып чыккан. Лондондо сот коронавируска байланыштуу ишке чечим чыгарды. Анда жаран полиция кызматкерине жөтөлүп, ага коронавирус жугузам деп коркуткан. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык 55 жаштагы адам Луис унаанын эшигин ачканга аракет кылып тарткылап жаткан. Муну байкаган полиция кызматкери анын жанына келгенде ал колундагы шарабын сындырып коркута баштаган. Аны менен эле тим болбостон ал жөтөлүп, вирус жуктурам деп коркуткан. Жардамга келген полиция кызматкерлери Луисти жакынкы бөлүмгө алып кетишкен. Жыйынтыгында сот аны 6 айга эркинен ажыраткан. Өз ишимде катачылык кетирсем кечирим сурайм. Алтынай Өмүрбекова кайрылуу жасады. Мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова кыргыз элине кайрылуу жасады. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Чын дилимден ар бириңердин жылуу сөзүңөргө, колдооңорго терең ыраазычылык билдирем. Мен үчүн менин эмгегимдин эң жогорку баасы ар бир кыргыз жаранынын пикири, колдоосу. Жашоомдо элдик кызматта жүргөн убагымда да жолуккан ар бир инсанга таазим, терең ыраазычылык билдирем. Азыркы биздин мекенибизден бүткүл дүйнө жүзүнүн да башына түшкөн оор кырдаал коронавирус баштаган максаттарыма, пландарыма да өзгөртүүлөрдү киргизди. Ушундай кырдаалда өз эмгеги менен болгон мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, биздин элибизге, ар бир муктаж адамга өзүнүн жардамын көрсөткөн ар бириңерге таазим. Силер бар, биздин мекенибиз, элибиз бар. Өз ишимде катачылык кетирсем, ойлогон максаттарымды толук кандуу ишке ашыра албай калсам, же бирөөнү таарынтсам, убагында жооп бербесем кечирим сурайм. Ийгиликтер алдыда, бар болуңуздар, аман болуңуздар, деди Өмүрбекова. Бул оору азаят, 5 күн калды. Мындай болжолдоону саламаттыкты сактоо министри болуп жаңыдан дайындалган Сабиржан Абдыкаримов депутат Алмазбек Батырбековдун суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө коронавирус илдетинин жайылышын токтотуу милдети турат. Ооруган адамдар менен байланышта болгон жарандар так билиниши керек. Эң негизги чаралардын бири үйдөн чыкпоо керек. Бул оору азаят, 5 күн калды. Ушул күндөрү белгилүү болуп калат. Дубайдан келгендер ооруганы ооруп айыккан айыгып, жукпаганы жукпагандай жыйынтыгы билинет, деди ал. Абылгазиев отставкага кетсин же команданы бекем кармашы керек. Жээн Чороев. Депутат Мирлан Жээн Чороев Жогорку Кеңештин кезексиз жыйынында премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиевдин мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекованын кызматтан кетүүсүнө эмне себеп болгонуна кызыгып суроо салды.
Мындан ары премьер-министр болуп иштегенге моралдык укугуңуз барбы? Себеби азыркы учурда өкмөттүн курамы 95%га өзгөрдү деп айтты депутат. Абылгазиев кызматтан кеткен жетекчилер өз каалоолору менен кеткенин айтып, өкмөт башчы катары иштей берүүгө моралдык укугу бар экенин билдирди. Азыр сиз жана сизден башка бир эки эле киши калды. Командаңыздын баары кызматынан алынды. Мен ойлойм, сиз дагы отставкага кетишиңиз керек же жаңы команданы карантин бүткөнчө бекем кармап, андан кийин чечим кабыл алышыңыз зарыл деп белгиледи Жээн Чороев. Анын мындай пикирине өкмөт башчы аны сиздер чечесиздер деп жооп берди. Ички иштер министрлиги Бишкекте милиция кызматкери түн ичинде өзүнүн жеке машинасы менен сойкуларды ташып жүргөн деген маалыматты четке какты. Мекеменин басма сөз кызматы 2 апрелде билдиргенине караганда, Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерин машинасы менен шаар ичинде кетип баратканда кайгуул кызматы токтоткон. Учурда ал коменданттык саат талаптарын бузгандыгы үчүн кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Айрым бир сайттарда жарыяланган милиция кызматкери сойкуларды ташып жүргөн деген жалган маалымат деп билдирди. Ошону менен катар министрлик элди жалган маалымат таратпоого чакырып, чагымчыл жана башка материалдарды таратуу үчүн мыйзамга ылайык жоопкерчилик каралганын эскертти. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш боюнча депозиттик эсепке 1 апрелге карата 80 миллион 552 миң сом түштү. Бул тууралуу Финансы министрлигинен кабарлашты. Өлкөдө коронавируска каршы депозиттик эсепке колунда бар адамдар мамлекеттик жана жеке компаниялардын кызматкерлери айлыгынын эсебинен акча которушууда. Буга чейин өкмөт бул каражаттын ачык айкын колдонулушун камсыздоо максатында бөлүштүрүү комиссиясын түзгөн. Анын курамына Жогорку Кеңештин депутаттары, жарандык коомдун өкүлдөрү кирген. Бирок комиссияга жарандык коомдун атына мүчө болуп кирген укук коргоочу Назгүл Турдубекова андан өз эрки менен чыгып кеткен. Мындай кадамды ал аталган органда жарандык коомдун өкүлдөрү аз болуп жатканы менен түшүндүргөн. Буга чейин бөлүштүрүү комиссиясы топтолгон каражаттын бир бөлүгүн коронавирус аныкталган аймактарда иштеп жаткан дарыгерлерге кошумча айлык катары берүүнү чечкен.